Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Ак Тилектин центринен под бизнеске ылайыкталган сатылуучу 6 сотых жер жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Ак Тилек круговойду билесиздер. Ошол жерден сиздер Гүлдан маркетине ориентирди аласыздар. Ак Тилек круговойдон учар тарапка 50 метр жүрсөңүздөр, оң жакта ушул үй сатка чыгып аткан кези. Бул жакта өзүнүн асфальт жолу бар. Эси да бул жакта жүрөт. Ушул жак менен киресиздер сатылуучу жерге, үйгөчө. Ушул тротуар бар. Граница ушул пескалоктон башталат дагы. Мына жакта эки этаж үй турат. Ушул эки этаж үй дагы сатылуучу жерге тиешелүү. Под бизнес туугандар, жолдун бою. Байкаңыздарчы, мына тосуп коюптур, жап-жашына кое калат. Үйлөрү бар экен, кошумча курулуштары бар экен. Эми бул жак чоң жолдун бою болуп атат. Мына жакта деле көчө бар. Ак Тилек круговойго 50 метр да. Ушул жерден эле мына 16 көчө менен кирип барасыздар. Ушул үй 6 сотық жер менен сатка чыктат. Бул ошондо 16 көчө. Мына жакта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Байкаңыздар. Көчөлөрү дагы асфальт. Под бизнес туугандар. Под бизнес. Ошондо эске алып коюңуздар. Границасы пескоблок забордон башталат. Мына жерденчи. Келет дагы, мында келет дагы кошунасынын кирпич заборуна барып такалат. Үйдүн жери Кызыл китеп боюнча 6. Баягы кыйтык жер болгон үчүн фактически 8 чыгып калат деп азыр эси мага маалымат берди. Суу, свет, центральный канализация, газ бүт бардыгы бар. Жолдор асфальт. Тупик дагы көчө дейт. Анча-мынча личный машиналар деле өтө бербейт экен. Оң жакта мына 6 бөлмөдөн турган 2 этаж үй. Азыркы учурда 2 санузели бар, топкалары бар, печкалары бар. Азыр кезек менен көргөзөм. Мына жакта карасаңыздар 4 бөлмөдөн турган дагы бир үйү бар. Түшүнүп атасыздар, жүрүңүздөр, эми кириңиздер. Бисмилlah айтып туруп кире берели. Эсинин номери экранда жазылып турат, өзү менен дагы сүйлөшөсүздөр. Мына 4 бөлмөдөн турган чоң үй. Бул жагы түшүнүктүү эле. Мына жакта карасаңыздар 2 этаж 6 бөлмөдөн турган үй. 6 бөлмө жилой, 2 санузел бар. Жүрүңүздөр, ичинен кирейли. Так, бул жагы ошо очок. Той топурга, нар жагы печка, үй-пүйдү от-бот жагып, жылытып, Кудай буйруса каалагандай отурукташа бересиздер. Ушундай чоң экен. Жакшы. Анан бул жерде азыр эсинин суранычы боюнча мына 2 этаж үйүн көргөзбөй атам. Өзүңүздөр келип танышып, аралап көрүп кетесиздер. Ичин неге тартпадың деп отурбаңыздар. Телефондо бүтө турган иш эмес. Бизнесмен эже акелерибиз дагы көп. Под бизнеске ылайыкталган жер издеп жүргөндөрчү. Алып самомойка, кафе, магазин, частный садик, кыскасы каалаган багытта колдоно бересиздер. Азыр эми жүрүңүздөр. 2 этаж үйүн көргөзбөй атам. Жок дегенде мына 4 бөлмөдөн турган үйүн көргөзүп берейин. Анан чыгып нар жакта огороду дагы бар кенен. Ал жагынан дагы өтөм. Жүрүңүздөр. Коридор. Нар жакта санузел бар. Мына жак кухня, чай ичип отура турган. Мына жакта дагы бир комната. Бул жакка жүрүп келсеңиздер, бул жакта дагы 3 комната. Өздөрү жашайт. Комнаталарды көргөзбөй эле кой. Биз көбүнчө иште болуп, үй-пүйдү жынаштырган убакыт эле болбой калат. Ала турган адам эми келип көрүп кетет да деп мага маалымат берген кези. Жүрүңүздөр, огороду дагы чоң экен. Мынакка өтөйлүчү зерикпей. Бул жер эми түшүнүктүү эле, отункана. Мына байкаңыздар. Кеңири го бул жак. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Бул жакта деле кенен местасы бар. Бул жак ошо забор, нар жак песка.